Кутман таң, урматтуу телекөрүүчүлөр, бала жылмайса, аалам жылмайат деген элибизде жакшы сөз бар. Баланын күлкүсүнө бөлөнгөн үй бүлө бул эң бактылуу үй бүлө. Мына ошол балдарга зор бакыт тартуулай турган мына мындай оюнчуктар эмеспи? Бул оюнчуктар өзгөчө оюнчуктар, табигый, таза жиптер менен токулган, чыныгы чыгармачылык, чыныгы эмгек деп баса белгилеп айткыбыз келет. Мына ушул эмгектердин автору кол өнөрчү Асель Усупбаева бүгүн бизде мейманда. Салам, Асель. Бар болуңуз, кош келиңиз. Сиз менен ушу жакындан таанышканыма кубанычтамын. Анткени сиздин эмгектериңиз менен мен алыстан тааныш элем. Асель, эмнеден улам ушундай идея жаралды? Негизи кичинекейимден, бала күнүмдөн кол өнөрчүлүккө жакынмын. Анан азыр баягы көп адамдар ушул натуралдуулукка басым жасап атышпайбы? Анан ушундай идея келди. Бир убактарда ошол карантин учуру болчу. Ушундай интернет булактарынан көрүп, ушундай оюнчуктарды көрүп, анан аябай кызыгуум күч алды. Баягы өзүм айтып атпаймынбы, жакынмын кичинемден депчи. Анан ушул идея келди. Анан карантин учурунда үйдө болуп калдык бардыгыбыз. Анан ошондон баштап бул оюнчуктарды токууга болгон кызыгуум күч алды. Кичинемде эле бир 2-3 класстарымда эле токуганды үйрөнүп алгам. Байпактарды токуп, айтор жолун билчим да токуганды. Анан кийин көп адамдарга ошол токуп бердим. Кичинекей балдарга. Анан ушул оюнчуктарга келгениме ушул 2,5 жыл болду. Ошо карантинден баштап эле башталып кетти. Оюнчукту кармаганда дароо эле мындай нукура, таза экенин билет экенсиң да, мындай аябай жагымдуу экен. Ушунчалык анан болгондо дагы бул балдар үчүн өтө пайдалуу болгонуна аябай сүйүнүп атам да. Материалдар жөнүндө айтып берсеңиз, кандай жиптерден токулат? Бардыгы курамы таза пахтадан, жарымысы пахта болсо, жарымысы акрилден. Анткени акрил бул өңдөрүн жакшы сакталышына жардам берет экен. Жууганда эч нерсе болбойт экен. Формасы да өзгөрбөйт экен, өңү да өзгөрбөйт экен, кайра жаңыдай болуп. Бул кичинекей балдар ойногондо алардын майда моторикасын аябай өнүктүрөт экен. Билесиз, майда моторика бул аябай маанилүү ролду ойнойт да жаш баланын өнүгүп өсүүсүндө. Көзүн дагы тиштеп жулуп албайт, клей эмес көзү. Коопсуз көздөр деп аталат. Оюнчуктар негизи көбүнчө ушул илмек менен токулат. Илмек менен эле болду, кайчы керек. Анан ичин толтурганга синтешар керек бизге. Токуп атканда аябай чарчайм, көзүм чарчайт, колум чарчайт, бирок мен аябай чоң эргип алам да. Ушул эң негизгиси ушул да. Баягы улам жаңы эмгегим бүткөндө аябай сүйүнүп, кармап, аябай баарына көрсөтүп үйдөгүлөргө. Анан балдарым да аябай сүйүнөт. Кээде таарынган учурлар болот, токуп эле отура бересиз депчи. Анан бирок ошол эң маанилүүсү, мага ошол менин жан дүйнөмө эс алат. Мен эң эле максатым ошол. Азыр дүйнө жүзүндө эң глобалдуу көйгөйдүн бири бул экология болуп атпайбы? Ата энелерге кайрыларым, балдарыңыздарга табигый, энергияга толгон, сүйүүгө толгон ушундай жакшы оюнчуктарды алып берсеңиздер деп сунуштайт элем. Аз убакыттын ичинде мына ушундай көркөм кооз эмгек жаралды. Жээктен жебиңиз, болоттон ийнеңиз болсун, көз майыңызды коротуп, өзүңүз дагы эргүүп алып, аны менен бирге улуттун саламаттыгына кам көрүп, балдарга кубаныч тартып атасыз, ишиңиз ийгилик каштасын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда кол өнөрчү Асель Усупбаева болду. Керемет Сабыржан кызы, Тимур Кожомжаров, Нурзатбек Турсун кызы, Замана студиясы.